күндүк жашоонун тез санариптешүүсү биздин баарлашуу, иш жүргүзүү жана өзүбүздү уюштуруу жолдорубузду өзгөртүп келет. Бул өз кезегинде маалымат жана сөз эркиндиги, биригүү жана тынч жыйындарга катышуу эркиндиги, ошондой эле жеке жашоонун купуялуулугун сактоо сыяктуу бир катар укуктар үчүн олуттуу таасирин тийгизет. Технологиялар адам укуктарын ишке ашыруу үчүн жаңы мүмкүнчүлүктөрдү алып келгени талашсыз. Мисалы, саясий күчтөрдү көзөмөлдөөнүн жаңы ыкмалары сунушталды. Бирок ошону менен бирге жаңы коркунучтарды да жаратты. Бул тасманын соңунда сиздер адам укуктары учурда кантип корголуп жаткандыгы, санарип доордун адам укуктарына тийгизген таасири жөнүндө, ошондой эле бул процесстердин башка катышуучулар менен кайда жана кандайча кызматташа аларыңыз тууралуу түшүнүк аласыздар. Адам укуктары бул туулгандан тартып ар бир адамга таандык болгон негизги укуктар жана эркиндиктер. Алар жашаган жерден, эмнеге ишенгенден, жашоону кандайча өткөрүүнү чечкенден көз каранды эмес. Алар ар намыс, адилеттик, теңдик, сый-урмат жана көз карандысыздык сыяктуу жалпы баалуулуктарга негизделет. Бирок бул жөн эле философиялык түшүнүк эмес. Ал бир катар эл аралык келишимдер менен бекитилген адам укуктарынын тутуму менен аныкталып корголгон. Анын негизин түзгөн адам укуктары жөнүндөгү эл аралык бир нече келишимден турат. Алар адам укуктарынын жалпы декларациясы, жарандык жана саясий укуктар жөнүндөгү эл аралык пакт, ошондой эле экономикалык, социалдык жана маданий укуктар жөнүндөгү эл аралык пакт. Бирок санариптешүү абалды татаалдаткандай көрүнөт. Интернеттин нормалары жана протоколдору негизинен мамлекеттердин чек аралары менен чектелбейт. Ошондуктан интернет инфраструктурасы жана кызматтары бүгүнкү күндө көбүнчө түрдүү юрисдикцияларда иштеген жеке секторго таандык. Ал эми адам укугуна тиешелүү мыйзамдар жана нормалар мамлекеттер тарабынан аткарылыш үчүн иштелип чыккан. Бул келишпестикти моюнга алып, өкмөттөр 2012 жылы адам укуктары боюнча кеңеште офлайн, башкача айтканда кадимки жашообуздагы колдонулган адам укуктары онлайндагы, башкача айтканда санарип чөйрөдө да колдонулат деп макулдашышты. Демек, санарип доору демилгелеген өзгөрүүлөр жаңы адам укуктарынын бекитилишин талап кылбайт. Анын ордуна иштелип жаткан укуктарды урматтоо жана бекемдөө зарыл. Бул абдан маанилүү кадам болгон, бирок андай тажрыйбаны ишке ашыруу бир катар көйгөйлөрдү жаратты. Күнүмдүк жашоодогу адам укуктары үчүн интернеттин мааниси кандай? Ал сунуштаган мүмкүнчүлүктөрдүн кээ бирин карап көрөлү. Интернет дүйнө жүзү боюнча адамдар менен чексиз баарлашууга шарт түзөт. Мурда бул аз адамдарга гана жеткиликтүү болчу. Андан тышкары интернет байланышуунун жана ыкчам чогулуунун жаңы ыкмаларын сунуштайт. Ойлонуп көрсөңөр, учурда канчалаган активисттик кыймылдар Facebook аркылуу уюштурулуп жатат. Чектөөлөр жок болсо, ал маалыматтын болуп көрбөгөндөй чоң көлөмүн баарыбызга жеткиликтүү кылат. Ал эми интернет адам укуктарына кандай коркунуч жаратат? Сноуден ачыктаган маалыматтар көрсөткөндөй, жаңы санарип технологиялар мамлекеттер тарабынан жүргүзүлгөн массалык көзөмөлдөөнү ар тараптуу, агрессивдүү кылып, аны жашырууну жеңилдетти. Мамлекеттер өз жарандарын контролдош үчүн көбүрөөк мүмкүнчүлүктөргө ээ болду. Айрым учурда интернет дагы күтүүсүз тараптардан цензурага кабылышы мүмкүн. Мисалы, социалдык тармактар байма-бай контентти талдап, цензуралап турат. Ал эми издөө системалары сиз көрө турган маалыматты аныктоо үчүн алгоритмдерди колдонот. Мунун баары ачык жана жоопкерчиликтүү иштеп жатат деп айта албайбыз. Мындан тышкары ири өлчөмдөгү жеке маалыматтар топтолуп талданат. Чындыгында интернеттин бизнес модели так ушундай. Бул жеке жашоонун купуялуулугу жана жеке маалыматтарды коргоо үчүн олуттуу көйгөйлөрдү жаратышы мүмкүн. Онлайн куугунтуктоо менен коркутууларга кабылган укук коргоочулар белгилегендей, интернет пикир билдирүүгө, бут тосуу менен бирге ага тескерисинче көмөктөшө да алат. Бирок интернет бул өз-өзүнчө карала турган оң жана терс көрүнүштөрдүн тизмеси эмес. Бул үстөмдүк кылган баяндамаларга негизделген саясий конструкция. Белгилүү баяндамалардын биринде интернет экстремисттер үчүн коопсуз жай жана кылмышкерлердин үңкүрүү катары кабыл алынып, чоң коркунуч туудурары айтылат. Мындай караганда адам укуктары коопсуздукка дал келбейт деп эсептелет. Эгер бизге акысыз, ачык жана коопсуз интернет керек болсо, биз мындай баяндамага каршы турушубуз зарыл. Санарип технологиялар менен интернет түрдүү органдар, келишимдер жана стандарттардын татаал топтому менен башкарылат. Ал топтом адам укуктарын сактоо жана коргоо жөнүндө талкуунун негизин түзөт.
Буга интернет үчүн коддорду жана протоколдорду аныктаган интернеттин инженердик кеңеши IETF жана ICANN сыяктуу техникалык органдар, ошондой эле маалыматтык жана телекоммуникациялык жабдуулардын стандарттарын аныктаган эл аралык электр байланыш бирлиги ITU кирет. Мындан тышкары колдонуучулардын интернеттеги тажрыйбасына таасир эткен бир катар келишимдер бар. Анын үстүнө Бириккен Улуттар Уюму санарип доорунун жарандык коом үчүн кесепеттерин изилдөө максатында маалыматтык коом боюнча бүткүл дүйнөлүк саммит деп аталган кыймылды негиздеди. Бул өз кезинде интернет саясатынын бардык маселелерин талкуулаган глобалдык интернетти башкаруу форумун түзүүгө түрткү берди. Саясат жана чечим кабыл алуу эрежелерин аныктоо кыйынга турушу мүмкүн. Ал эми кибер саясаттын түрдүү маселелери боюнча компромисс табуу андан да татаал. Алардын басымдуу бөлүгү адам укуктарына тиешелүү. Санарип технологиялар доору адам укуктарына тийгизген таасиринин реалдуу мисалдарын карап көрөлү. Алгач Бразилияны алсак, 2014-жылы Бразилия интернеттин жарандык алкагы аттуу интернетти башкаруу мыйзамын кабыл алган. Бул мыйзамдын санарип дооруна шайкештиги боюнча жана ачык баарлашууда иштелип чыгуусу дүйнө боюнча уникалдуу тажрыйбалардын бири болгон. Бирок бир жылдан кийин соттун чечиминин негизинде Бразилияда WhatsApp 48 саатка өчүрүлгөн соң мыйзамга биринчи жарыкка кеткен. Кийинчерээк 2016-жылы Бразилиянын парламенти аталган мыйзамга CPI сайбер сунушу аттуу өзгөртүүлөрдү киргизди. Мыйзам жала жабуунун жаңы аныктамасын киргизип, сөз эркиндигине шек келтирип, жеке купуялуулукту жана жеке маалыматтарды коргоо чараларын кыйла алсыратты. Мисалы, интернет провайдерлеринен соттун чечими жок, колдонуучулардын IP даректерин ачыкка чыгаруу талап кылынды. Жарандык алкак сыяктуу ийгиликтүү мыйзамдарды коргоп жана өнүктүрүү үчүн укук коргоочулардын катышуусу жана тыкыр көзөмөлү абдан керектүү. Дагы бир мисал бул Иран. Иранда интернет пайда болгондо колдонуучулар аны басма сөз эркиндигин чектеген мыйзамдарын айланып өтүүнүн оңой жолу катары колдонушкан. Бүгүнкү күндө Ирандын калкынын 3/2 бөлүгү интернет колдонуучулар. Ал эми граждандык активисттерге интернет байланыштар дүйнөгө өз өлкөсүндөгү мамлекеттик репрессиялар жөнүндө айтып берүүгө мүмкүнчүлүк берет. Буга жооп катары азыркы режим санарип байланышты көзөмөлдөөнү жана цензураны кыйла күчөттү. Эксперттердин баамында белгилүү веб-сайттардын жарымы цензурадан өтөт. Ал эми блогерлер, онлайн активисттер жана техникалык кызматкерлер куугунтукка, зомбулукка кабылып, түрмөгө отургузулушу мүмкүн. Азыркы тапта Иран электрондук почта кызматтарын бөгөттөп, шифрлөөгө жана чет элдик коопсуздукту камсыздоо программаларына тыюу сала турган ички интратүйүндү иштеп чыгууда. Бул адам укуктарынын ишке ашырылышы интернеттен көз каранды болуп, ал эми интернетке кирүүгө бөгөт коюу адам укуктарынын түздөн түз бузулгандыгын көрсөткөн мисалдардын бири. Укук коргоочу катары адамдын санарип укуктарын коргоого жана аларды коргоо ыкмаларын эл арасында жайылтууга сиздин бир топ мүмкүнчүлүгүңүз бар. Ал үчүн колдонуучуларды ар кандай куралдарды, мисалы VPN же анонимдүү түйүндөрдү колдонуп, өз купуялуулугун коргоого үндөсөңүз болот. Колдонуучулардын жүрүм-турумундагы мындай өзгөрүүлөр интернеттеги кызматтарды иштеп чыгуу ыкмаларына сезилерлик таасирин тийгизиши мүмкүн. Мисалы, жарнаманы бөгөттөөчү программалар жөнүндө ойлоп көрсөңөр, мындай тиркемелердин көп пайдаланылышы жарнаманы чыгарууда өз таасирин тийгизди. Айрым учурларда агрессивдүү жана кыжырыбызга тийген жарнамаларды жок кылуу менен маселени чечишти. Мындай майда өзгөрүүлөр чоң таасирин тийгизиши мүмкүн. Ошондой эле демонстрациялар, петициялар жана кампанияларда маанилүү роль ойношу мүмкүн. Түрдүү топтор менен кыймылдардын бирикмелеринин макулдашылган аракеттери жеке купуялуулукту коргоо маселесин саясий күн тартибинде көрүнүктүү орунга жылдырды. Кибер саясатты иштеп чыгуунун ар тараптуу мүнөзү жарандык коомдун бир катар аймактык жана глобалдык саясий форумуна жол ачты. Мисалы, өкмөттөр бизнес менен кошо глобалдык жана аймактык интернетти башкаруу форумуна катышуу, эл аралык электр байланыш бирлигинин өкмөттүк делегациялардын курамында катышуусу. Бириккен Улуттар Уюмунун адам укуктары боюнча кеңешинде байкоочу катары катышып, бирок өкмөттөрдүн кызыкчылыгын сүрөө мүмкүнчүлүгүнө ээ болуу. Албетте, кибер саясатты иштеп чыгуу процесси ачык жана инклюзивдүү болушу үчүн дагы көп иштерди жасоо керек. Бирок мүмкүнчүлүктөр бар экени талашсыз. Дагы деле интернет өөрчүп келе жаткан технология болгондуктан бул тармакта абройлуу эксперттер өтө аз.
Бул алдыда дагы чече турган маселелер арбын экенин билдирет. Укук коргоочулар интернеттин келечегин түзүүдө олуттуу ролду ойной алат. Эң биринчиден адамдардын санарип укуктарын урматтоо жана бекемдөөсү үчүн күрөшүү менен.